Кыргыздын тарыхы жатпайбы бул жерде, Манаста. Анан ошо Манастын тарыхын, анан ошону биз жомокко чыгарган, ошо жерде салтыбыз да жатат, ошо жерде кишилердин аттары, топонимдер, ошо жерде канчалаган сөздөр айтылып атат. Мисалы үчүн Ошогор менен 16 чактысын сулатып дейт. Сыр бараң менен бир атып бир канчасын сулатып дейт. Эми бараң дегендер, ошогор деген мүйүздөн жасалган жан айтат. Анан төкөр уста Бөлекбай дейт. Элестет, ошол кезде төкөр деген сөздү чыгарган карагылачы. Токер деген бул темирди иштетүү, куюу, ийритүү деген сөз. Азыркылар токер дейт го иштеткен. Ошону төкөр деп койгон. Аргасы эртештикире төкөр уста, тигинде деле төкөр уста Бөлекбай. Төкөрүн түшүнбөйт. Эми бул жерде бир сөз айтып коюшум керек болуп атат да. Туугандар. Жакшы келип, жакшы ок атасыздар. Ашык сүйлөп чарчаткан жокмун? Жок, эң соңу. Жакшы. Анда мында. Мына өрөки жерде Улуу Төбөй Кыргыз Кыпчак империясы деген китепте ошо Шумер тууралуу кеп болуп атпайбы? Ошол Египеттеги пирамидалар тууралуу мен гана айтып келатам, бул Кыргызстанда. Ошол Кыргыздыкы деп. Ошону кыргыздар курдурган деп. Ошонун кыргызча атын жазып келатам бул жерге. Ошол жерде 18 гектар жерди ээлеген Кыпчак атанын пирамидасы деп. Ошол жерде Кулубаланын пирамидасы деп. Ошонун баарын жазып келатпайсызбы? Ишенбейт бирок биздин кыргыздар. Койгулачы дейт. Кыргызча пирамида деген сөз сеңгерин дейт. Биздин Төбөй элинде сеңгерин деп айтат. Атбашылык моңолдор, чериктер сеңгерин деп айтат. Азыр бүгүнкү чейин улгайган карылар айтышат. Кыргыздар айтпайт. Себеби жаштар билбей калды. Азыр биздеги менеджер, маркетинг ушуну билебиз да. Ушуга кетип баратпайбыз. Анан телефондун ичинде жанагы эмненин баарын жазат, ошонун баарын айтабыз. Бул жерде ошол жакта мынакей тамгалардын чыгышы, Руно тамганын чыгышы могу жерде бул китепте берилген. Эгерде мен Озек айтсам силер ишенбейт элеңер. Вот бул жерде жазылып турат. Кантип келген ошол Руно тамган, башында кандай, анан кишилер, анан ат, уй, жылкы болуп, анан ошондон келип туруп анан Руно чыкканы жазылып турат. Бул өзүнчө эле сабак. Эми анын баарын мен түшүндүрүп отуруш татаал. Анан биздин кыргыз тарыхчылары изденгиси жок. Бул тарыхты жазууда мага эмне жардам берди? Ошол өзүмдүн инициативам, ички дүйнөм. Эми бул жерде бир айта турган сөз бул болот. Эмне үчүн биз анан ушундай улуу эл болуп тургандан кийин кыргыз тили деп айтылбайт? Эмне үчүн кыргыз тили деп дүйнөгө кыргыз тилин жарыялай албайбыз? Эмне үчүн кыргыздын тили дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде тараса, бизге биз түрк тили деп отуруп калдык. Түрк деген кече эле чыккан да. Алар 5-6 кылымда эле чыкпады беле. Тарыхта ушундай да алардын жолу. Уйгурлардыкы да ошо 3-4 кылымда чыккан да. Анан алар кантип бизден улуу болуп, биздин түп катабыз болот. Манаста жазылып турбайбы? Байгур менен уйгурдан анан кийин Манастын ата жотосу келет деп атат. Эмне үчүн ошол Сагынбай Орозбаковдун 3-томдугунда 118-бетин ачып карап көрсөңүздөр, ошол жерде жазылып турат. Манас Кайыпбек менен кармашып, Карабөрүк деген кызын ошол жерде үйлөнөт. Анан ошо Карабөрүктү үйлөнүп, ошону аларда анын жоокерлери уйгурлар уран чакырат деп. Уйгурлар уран чакырып атат. Эми ушул болобу сөзү? Бул болбойт да, ал жарал элек да ал кезде. Эмне үчүн анан ушинтип кошумчалап, анан алымчалап, анан бүт жаза түсө алып келатышат. Мен ачык эле айткам, өгүнү да айткам, мына азыр да айттым. Мындай жаза түсө деген бизге, биздин кыргыз элине, арий тукумдарына, мына ким айтпайбы, арий деп. Ошол элге бул туура эмес, таптакыр жакындабаган.
Жакындабайт дегеле. Караманча жакындабайт. Ари эл деген сөз, бул эмне деген сөз? Котормоз. Бул Аксөөк династияларынын урпагы. Ари. Аксөөктөрдүн династиясы деп аталат. Мен анын иероглиф менен чечмелеп бүт жазган бар. Мына китепте бүт иероглифтер турат. Анан ошол кезде анан түрктөрдү көк түрк айланып коюшту. Мына Орхон Моореки чыгарманын Болташ Моюнчорунун Болбол ташы деп айтылат дагы. Анан ушуну чечмелешип туруп, анан могу жерде жазууну көк түрктөр экен деп туруп, анан көк түрккө айлантып таштаган. Мен Орхон Енижей жазмасында окуп отуруп могу китептерге жазгам. Ушул китептердин дагы Орхон Енижей жазмаларынын автору дагы болом. Почти азыркы мурунку Орхон Енижейдин жазгандары Маалык болобу, Массан болобу, Килештор, Четин Жумагулов, Кыргыздык. Булардыкы эмне кандай трафарет сыяктуу бир түшүнүксүз, ылдырым, сылдырым деп бир ушундай которуп салышыптыр. Менин котормомдо такыр башка. Ошо Ленинграддык Сергей Килештор менен маңдай тескей отуруп сүйлөшкөм өзүм. Ушул туурабы сиздин котормоңуз? Моореки кишилердики туурабы десем, бизде ушундай трафарет иштелип чыккан, ошонун негизинде анан ушуну жазганбыз деп мойнун алды киши. Ал киши менен 1,5 саат отуруп ушуну сүйлөшкөн болчумун. Тончи маркум деп айтылып атат. Вот мына ореки сөздү Моореки Тончи маркумду Тони Көк деп которуп коюшкан. Тони Көк деген тарыхтын бардыгында Тони Көк деп айтылат. Гүлтегин, Тони Көк, Мошо Капан, анан Могилян деп тарыхта жазылган. Ошолордун баары тиги Саян тоосун ашып барып, жанагы Актермел ашсын, кыштын күнү ашып барып талкалайт. Аяктагы кыргыздарды. Түрктөр менен бар. Веттер, Вьетнамдыктар кошулган, Кытай, ханзулар кошулган. Анан ошонун баарын талкалаган. Эми ошо Тони Көктү мынтип койду. Андан ары окуйт. Бонузума дейт. Бонузума. Бул деген бонузум. Бул деген эскерүү күн маркумдар. Тобгаш элиң деп жазылыптыр бул жерде мына. Тобгаш элиң. Мына барыңыздар. Ким окуя турган болсо окусун. Тобгаш элиң. Тобгаш деген сөз бул төбө 8 деген маанини билдирет. Ошол төбө 8 элиңдин эскерүүсү деген алып баратабыз бул жерде. Андан кийин бул жерде жазылып турат. Кулунум. Андан кийин кулунума дейт. Кулунума. Андан кийин бул жерде Торко бадана деп жазылыптыр. Мен мунун баарын ине-женешен эле эметпей четин эле айтып берип коет. Ошондо Торко бадана дейт. Манаста деген Торко бадана дебейт. Бадана Торко дейт. Мындай биз бадана Торко деп айтабыз. Манас эпосунда мындай сөз бар, туурабы? А бул жерде Торко бадана деп берилиптир. Ал деген сөз оготпес чок. Оготпес чок. Анан ушинтип момундай маалыматтар менен анан дагы толтура бул жерде жазылды. Анан мынакей ошол улуу Кыргызстан жырасы түзүлдү. Бул берилип келатат. Биздин доорго чейинки 12 миң жылдыктан тартып. Анан ошол кыргыз элинин ушунчалык зор бийиктиктен анан биз кыргыздар ушунун баарын унутуп калууга акыбыз жок да. Анан ушунун баарын бизде азыр ушундай бир фанаттар чыгып атат, интернетте чыгып атат. Интернетте жалган маалыматтарды толтуруп атышат. Менин Моореки китепти жазган булактарда грек булактарынан, Япон булактарынан, араб булактарынан, Кытай булактарынан, бардык булактардан алдым. Ошонун баарынан алып туруп могу китеп жаздым. Анан ошол жердеги азыркы биздин
окумуштуулар, тилчилер кыргыздын могуреки терминдерин бүгүнкү күнгө чейин которгон жок. Мына котормосун бердим мен. Жанагы бардык тарыхта колдонулган тарыхый маалыматтагы терминдер, күн деген эмне, хун деген эмне, сак деген эмне, анан ойрот деген эмне, түлгөш деген кийин, сеан битси деген, сеан то деген кимдер мына.